Амансыздарбы ардактуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн 23 февраль ата мекенди коргоочулардын майрамы, жалпы эле биздин эр жигиттердин майрамы, бардык биздин көрүп жаткан мекендештерди, мырзалардын майрамы менен куттуктайбыз. Бүгүн биз 7-каналдагы таланттуу апалар телепрограммасы Эл айым тобу жана ошондой эле Роза Турдалиева апабыз менен биргеликте 73-809 аскер бөлүгүнө барып, ал жердеги жоокерлерди 23 февраль ата мекенди коргоо майрамы менен куттуктайбыз. Апаларыбыз учурда өздөрүнүн колунан жазылган даамдарды жасап атат. Борсогун бышырып, каламазын, каттамазын, жалпы эле өздөрүнүн колунан чыккан тамак ашты алып барып, бүгүн майрам алдында жоокерлерди куттуктап, аларга бир жакшы маанай тартуулайт. Алдыда мына ушул таланттуу апалардын өнөрүн, талантын биргеликте чогуу карап туруңуздар. Себептен бүгүн майрам, бүгүн биз аскерлерди барып майрам менен куттуктайбыз. Бүгүн 23 февралда биз жоокерлерге тамак, ысык борсок, жупка жасап, Эл айым тобу барып, Роза эже дагы баарыбыз барып ошол жака көңүлдөрүн ачып келели деп атабыз. Бүгүн жупка, борсок, ар кандай таттууларды алып барып балдарга сыйлайлы деп атабыз. Сайракан мына бүгүн аябай жакшы күн болуп атат. Ооба. Аябай карабайсың эми. Шу балдарга кичине майрамга жараша, майрамга карата кичине дух берип, акыл-маслыгын айтып, 23 февраль менен куттуктап, ушинтип бир жакшы болуп келейли. Рахмат. Канча күндүк, канча жашыбыз калды биздин. Балдарга акыл-насаат айта турган эле жерибиз калды. Эми ошол эми кара бир ырдап койбойсуңбу кемпир? Ошо бүгүн аябай жакшы күн болуп атат. Эми кемпирдин ырдайлайлы, келин кыла турган оокатты кылып атабыз. Ооба. Кемпирге сонун турбайбы, кемпирлер ай ойноп жыргайлы. Кемпирге сөтүп кеткени соң, борсок ай кесеп турбайбы. Кемпирге сөтүп кеткени соң, келиниң ай сыйлай турбайбы. Ооба, туура. Андан мурунку арылар бар дейми? Аялга сонун турбайбы, аялдар ай ойноп жыргайлы. Роза, шал бар да. Аялга сөтүп кеткени соң, акча абышкан ай чанат турбайбы. Ошону айтпайсың. Ардактуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй биздин апаларыбыз үйүнөн наанын бышырып, токочун бышырып, азыркы убакта 73-809 аскер бөлүгүнө келдик. Бул жерде биздин жоокерлер бүгүн жалпы эле ата мекенди коргоо күнү майрамын кандай өткөрүп жатат, жана ошондой эле биздин апалар апам жапкан нанды сагындым аттуу теманын алкагында бүгүн жалпы жоокерлерибизге апалар өздөрүнүн ырын ырдап, чайын берип, үйдөгү апаларын сагынган жоокерлерге бир жакшы маанай тартууламакчыбыз. Жетимиш 809 аскер бөлүм командир өздүк курамында иштеп отуруп орунбасар, гвардия подполковник саламатсыздарбы? Башкенттер биздин аскер бөлүмүбүз бар. Жүрүңүздөр.
Азыр ардактуу телекөрүүчүлөр, биздин апалар келип, эл айым апалар тобу келип, мына өздөрүнүн колунан жасалган тамактарды коюп жаткан чагы. Учурда бүгүн майрам менен куттуктап 118 жоокерге мына ошол эл айым апалар тобу өздөрүнүн колунан жасалган таттууларын ушул жерде таратышат. Азыр болсо биздин апалар столдорун даярдап, түштөнүүгө, солдаттардын түштөнүүсүнө өздөрүнүн дастаркондорун даярдап жатышат. Эл айым апалар тобу 23 февралга карата ушу жоокерлерге майрам менен куттуктап, өзүбүздүн колубуздан жаралган тамак аштарды, таттууларды даярдап алып келдик. Куттуктап, ырларыбызды ырдап берип, көңүлдөрүн ачып кетели деп. Биз болсо ушул жакын кошуна айылда жашайбыз. Кызыл Бирлик айылында. Анан нары бери өткөндө ошо биз ошол жолдон өтүп турабыз. Нары бери ошо балдарды баягы ойлоносуң керкестечи, жаш балдар ушундай эне атасын сагынып, үйдүн тамактарын сагынат деп ойлонуп каласың. Биз ошон үчүн бүгүн ошо сүзмөбүз, сары майыбыз, алмабыз, конфет, печеньялардан бери эмне тамак аш болсо ошолордун баарын жасап алып, өз колубуз менен, апалар өз колу менен жасашты. Ошо алып келдик. Биякта азыр ошо майрам менен куттуктап, баардыгын сыйлаган жатабыз. Анан айын алдында службаңар кандай өтөт, жакшы өтөт абы. Кудай буйрса, силер барсыңар, энелердин уйкусу тынч калтындарым. Ошо силерге Кудай буйрса узун өмүр жашып берсин, өмүр бою бак берсин, пайгамбар батасын берип, бай дөлөтүн берсин, акыл эстүү болгула, ата энеңерди ар дайым ойлогула. Мына силердин бүгүн 23 февралыңарды куттуктап, биз апалар апам жаккан нанды сагындым деген акция биз жети турганда. Мындан 15 жыл, 20 жыл ушул акция менен жүрөбүз. Ар дайым силердин жашаган жериңерди көргөнү келебиз. Силер менен баарлашабыз. Силерге ушу апаңардын жытын тартуулайбыз. Силерге ушу колубуздан келген боорсоктор сагынасыңар, ошол боорсокторду алып келебиз. Аз да болсо силерге кичине мындай мээрим төгүп баарлашып кетип, энелик милдет аткаратабыз. Анда келсе, урматтуу биздин жоокерлер, бүгүнкү силердин 23 февраль Советтик армиянын күнү менен куттуктаймын. Ишиңерге, службаңарга ийгилик болсун, аман эсен ата энеңерге жеткиле. Биз силер менен сыйынтанабыз. Силер биздин кыргыздын туусун көтөргөн, кыргыз элин коргогон биздин ишеничибиз, силер биздин тирегибизсиңер. Биз силер менен сыйынтанабыз. Şahtağında çay içkin dersen mağa
менен бактылуу акчыны жаса сүттөн жары менен бактылуу акчыны жаса сүттөн жары менен бактылуу жаса сүттөн жары менен бактылуу Бүгін 73-809 аскер бөлігінде ақ келечек эл айым тобу келіп, өзгөчө биздин мөөнөттүү аскер кызматкерлерибиздин баарын 23 февраль атамекенди коргоочу күнү менен куттукташты. Аларга чоң ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле жалпы Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүндө кызмат өтөгөн куралдаштарыбызга чын ден соолук, узун өмүр, майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз.
айбаты, эзелтеден көкбөрү, эрендерден таймашы, азаймаган айбаты, абалтадан көкбөрү, арстандардын таймашы. Тулпарынын жалында каруу кол карышкан, жула кире тартышып, алышкандан алышкан, алка-шалка тергетип, атын бирип тердетип, алдырышпайт намыстан. Аксакалдуу атаңда, ак элечек апаңда, бар сүрөп кыйкырып олтурушту катарга. Эрлер мыкты ойносун, элим көрүп тойбосун, айкөл манас колдосун. Мырзалардын бектери, көк жалдары көктөрү, ата салтын арытпай алып келген көкбөрү, урпагыңдын жанында, улдарыңдын канында агып келген көкбөрү. Çalkıgan Cirin sonun alatu Ata jurtun akılman Elin sonun alatu Arkar bulca jaynagan Törün sonun alatu Akku süzüp kalkıgan Gölün sonun alatu Gölün sonun alatu Gölün sonun alatu Diken kırgız eline İnci bolğun alatu Egemendu jerine Gençi bolğun alatu Qarqıraday jebesin Sozo jürüt alatu Kayda jürse elesin Koşo jürüt alatu Koşo jürüt alatu Koşo jürüt alatu Türküngülü jaynagan Türü sonun saymaday Güzarında türkün hoş
күн түні тынбай сайраған қарегімде толтырып қарай берем қайрадан қағылайын алатау қараныңдан айланам қараныңдан айланам қараныңдан айланам қағылайын алатау Урматтуу биздин 73-89 аскер бөлүгүнүн жалпы аскер кызматындагы биздин алтындай болгон солдат балдарыбыз, мекен коргоочуларыбыз мына бүгүн 23 февралда биздин энелердин өзүбүздүн апам жапкан нанды сагындым деген өзүбүздүн биздин акциябыз бар. Ар дайым ушул аскер кызматындарына келип өзүбүздүн жапкан наныбыз менен, өзүбүздүн акыл сөзүбүз менен, өзүбүздүн ушундай бир болгон мээрим сөздөрүбүз менен келип силерге жолугушуп, анан как раз азыр 23 февраль болуп калыптыр. Ушул 23 февраль советтик армиянын күнү менен куттуктап мына биздин эл айым тобу, апалар тобу келип калдык. Бүгүн мына биздин апалар Кудай буйруса баягы апалардын өзүнүн колу менен жапкан нанын боорсогун, каттамасын, ошондой эле илгерки гүл азык каламасын жасап келдик. Ушул кыргыздын улуттук тамагы менен ошондой эле апалардын жакшынакай концерттик программасынан келип, ушул балдарыбыздын көңүлүн көтөрүп, майрам менен куттуктап калалы деп келип калдык. Бул акция өзү апам жапкан нанды сагындым деген акция бул өзү 7 дубандагы бардык аскер бөлүктөрүн, бардык биздин солдаттарга биздин байбичелер балышат. Анткени биздин кыргыз элибизде, кыргыз өзү 7 дубанда бардык жерде аскер кызматкери бар. Анан ошолорго барып туруп өзүбүздүн жапкан наныбызды, өзүбүздүн акыл сөзүбүздү айтканга биз энелер укуктуубуз, милдеттүүбүз. Ошентип бардык жерде 7 дубанга ушул акцияны таркатып, 7 дубанга балдарды дух көтөрүп, балдарга жакшынакай сөздөрүбүздү айтып, акыл сөзүбүздү айтып, нандарыбызды алып барып, ошентип барып турабыз.
чекти жетпестен қалған жақшы жеді азап жегиче арман жақшы жетемесең солуғай жетер елем көк деңіздің болотын кешер елем көк деңіздің болотын кешер Süzülürgen altın ay kövüm menen en arayın özüngdü kenging menen sağa jakşı sezilse Албетте бүгүн мындайча айтканда өтө мыкты деңгээлде иш-чара болду. Себеби дегенде бул жакта канчалаган балдар үйлөрүндө мисалы гражданкада жүргөндө ата-энелерибиздин баркын көп түшүнө бербейбиз. Бул жака келип ата-энебиздин баркын, алардын жапкан нанын, берген каймагын мындайча айтканда аябай сагындык. Сиздер ушул апаларыбызга чоң рахмат. Келип жок дегенде сана аркабызды кичине болсо дагы жеңилдетти десем болот. Себеби дегенде апабыз жапкан каламаны, каймагын мындайча айтканда бул жактан ата-эненин баркын билет экенсиң да, түшүнөт экенсиң. Мекен сакчыларын 23 февраль ата мекенди коргоо күнү менен чын жүрөгүмөн куттуктаймын. Күчтүү армиясыз күчтүү мамлекет болбойт. Ар дайым күчтүү армия күчтүү болсо, мамлекет да күчтүү болот да. Ал армия дегенде эле курал-жарак, аскердик техника же башка кандайдыр бир техниканын күчтүүлүгү эмес, эң негизгиси ушул жоокерлердин күчтүүлүгү экендигин билип турабыз. Сиздер да билесиздер. Анткени алардын мындайча айтканда биз бул жактан ар дайым күчүрмөн даярдыкта болобуз. Чын жүрөгүмөн ушу мекен сакчыларын, мекен сакчы күнүндөрү 23 февраль ата мекенди коргоо күнү менен чын жүрөктөн куттуктап кетмекчимин. Ассалому алейкум, кадырман кыргыз журтум. Ушул 23 февраль бүгүнкү ушу ата мекендик коргоо майрамыңыздар менен баарыңыздарды чын жүрөктөн куттуктамакчымын. Ушул ата мекенди коргоодо болгон биздин мындай эр жүрөктүк сезимдерибизди, ушу мекенге болгон сүйүүбүздү ойготуп кеткен биздин ушу апаларыбыздын жамаатына дагы чоң ыраазычылыгыбызды айтып кетмекмин. Бүгүнкү иш-чара аябай жакты бизге. Бул күтүүсүз болду бизге. Жана ошондой эле биздин ата-энелерибиздин мындай канчалык алыста экенин, алыста болсо дагы бул өзүбүздүн ата-энебиз, мындай өзүмдүн ата-энем мен жанында жүргөндөй эле болуп жатат азыр. Өзүм апам менен жүргөндөй эле болуп атам да азыр. Ак булут тоодо калкылда айдалып барат шамалга булутка окшоп мен дагы булугуп жылам сен жака булутка окшоп мен дагы булугуп
жылам сен жака. Тыншасам мезгил шоқұлым, қылымдым дошығылым, жылт етіп жарық ес салып, жылдызым ұшат зулдап, жылт етіп жарық ес салып, жылдызым ұшат зулдап. Жылдызым менен өчпөгөн, маңдайга нурун таратып, өзүңдү ойлоп турам мен, өмүрдөн өтүп баратып, өзүңдү ойлоп турам мен, өмүрдөн өтүп баратып, өмүрдөн өтүп баратып. Келбейтtir үлүктүн базарына, ким көмбөйт кырыкаттын азабына. Улпун тупул өмүрдүн көркүн ачып, курбулар аман эсен жашагыла. Курбулар аман, курдаштар эсен, курбулар аман эсен жашагыла. Тарыктын барагында ача берем, барыңар ыйыксыңар бата берем. Бийлигин асыл жандын балгылдатып, ардайым бар болгула ата-энелер. Ардайым бар бол, ардайым бар бол, аркачан бар болгула ата-энелер. Балдан өткөн ширинсиңер, бактыбыз байлыгыбыз бир өзүңөр. Аркачан балдар эсен болсун дейбиз, анткени үмүтүбүз силерсиңер. Анткени үмүт, анткени тилек, анткени үмүтүбүз силерсиңер. Тагдырдан табышмактуу тар жолунда, талайын издеп тапкан жар болгула. Байсалдуу сапар буйруп улуу көчтө, балдарым аман эсен
жашагыла балдарым аман кыздарым эсен барыңар аман эсен жашагыла балдарым аман кыздарым эсен барыңар аман эсен бар болгула. Бүгүн ырдап жакшы сөздөрүбүздү каалоолорубузду айтып, булар да биздин балдарыбыз да, жаш балдар. Булар деле баягы үйлөрүн сагынат, апасын сагынат дегендей. Ошон үчүн биз дагы ошо жакшы сөзүбүздү айтып, жакшы ырларыбызды ырдап, өзүбүздүн тарбиялык мааниси бар нерселерди жасап кетсекпи деген оюбуз менен келип калдык. 23 февраль ата мекенди коргоо күнү. Бүгүн ошон үчүн кыргыз элин ушул майрам менен куттуктайбыз. Кыргыз элибизге тынччылык болсун, токчулук болсун, бейпилдик болсун. Жоокер балдарды дагы ошо майрам менен куттуктайбыз. Республикалык жоокерлер энелеринин комитетине өзгөчө салам айтабыз, дагы ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Сиздер бар үчүн биздин кызматыбыз оңой өтөт. Бар болуңуздар, ден соолук болуңуздар. Ушинтип биздин 23 февраль ата мекенди коргоочулар күнүнө келип куттуктаганыңыздар үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Уруксат этсеңиздер, грамота менен Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүндөгү жоокерлерибиздин моралдык психологиялык абалын жакшыртуу, алардын кызматка болгон көз карашын жогорулатуу максатында 73-89 аскер бөлүгүндө жоокерлер үчүн өткөрүлгөн апам жапман нанды сагындым
аттуу иш-чарада активдүү катышкандыгы, жокерлерибизди кызмат кылууда жүктөлгөн милдеттерди активдүүлүк менен аткарууга үндөгөн иш-аракеттери үчүн Жайчиева Майрамкүл сыйланат. Ошондой эле грамота менен Жунушева Сайраканы апабыз сыйланат. Ошондой эле грамота менен Сүйүтбекова Гүлжан апабыз чыгарат. Ошондой эле ыраазычылык кат менен Эсенова Айнагүл апабыз сыйланат. Ошондой эле грамота менен Жайчиева Анар апабыз сыйланат. Ошондой эле грамота менен Турдалиева Роза Айтакуновна сыйланат. Роза апабыз жөнүндө өзгөчө айтып кетейин. 7389 аскер бөлүгү ар дайым чоң кызматташтыкта жүрөбүз. Жаш жокерлерибиз келгенде дагы аскердик ант берип эми жокерлерибиз кызматын өтөп үй бүлөсүнө кетип баратканда дагы Роза апабыз коштоп биз менен чогуу бир сапта турат. Эмгегиңиз биздин алдыбызда чоң. Чын айтканда сизге чоң рахмат. Барлыгыңыз апалардын баарын бириктирип алып келгениңиз үчүн чоң рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй 73-809 аскер бөлүгүндөгү таланттуу апалардын бүгүнкү апам жапкан нанды сагынам аттуу иш-чарасын көрдүңүздөр. Апаларыбыз өз колунан тамактарын алып келип бүгүнкү аскерлерди кубантты. Аскерлердин айтымында бүгүнкү күн аларга абдан жакты. Бардык Кыргызстанда мырзаларды 23 февраль ата мекенди коргоо күнү майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Элибиз